Барыңыздарга салам достор. Кутмандуу күнүңүздөр менен жагымдуу күн каалайм барыңыздарга. Эң алгач эле бизди тандап, бизге ишеним артып келгениңиздер үчүн аябай чоң ыраазыбыз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Келгиле, мен бүгүн силерге биздин сабактарыбыз кандай форматта өтүлөт, кандай болот, силер тапшырмаларды кантип аткарышыңар керек, ошолордун баарын кенен түшүндүрүп берем. Бул кыска мөөнөттүү марафон болсо дагы силер бул аз убакыттын ичинде туура англис тилин үйрөнүүнү, туура окууну, мындайча айтканда туура үйрөнүүнү үйрөнөсүңөр деп ишенем. Андыктан дагы бир жолу кош келдиңер. Келгиле сабактардын кантип өтүлүшүн түшүндүрүп берейин. Бизде сабактар грамматикалык жана практикалык сабактар деп эки түргө бөлүнөт. Алгач грамматикалык сабактар тууралуу түшүндүрүп берейин. Грамматикалык сабак аты аталып тургандай эле грамматикалык теманы же кандайдыр бир теманын үстүнөн иштейбиз. Бул сабакта мен видео сабак берем. Эң алгач видео сабакта ошол грамматикалык теманы кенен түшүндүрүп, мисалдар менен бышыктап берем. Силер бул видеону көрүп атканда жөн эле көрүп койбостон дептер калемиңер жаныңарда болуп, анан ошол видеодо грамматикалык темада түшүндүрүлгөн керектүү эрежелерди, керектүү жерлерин жазып алышыңар керек. Андан кийин видео урокту көрүп бүткөндөн кийин, видео сабакты көрүп бүткөнүңөрдөн кийин, анын аркасынан ошо сабактын негизинде түзүлгөн тест берем. Мындайча айтканда, грамматикалык сабакты жөн эле көрүп үйрөнүп койбостон, тест аркылуу үйрөнгөнүңөрдү текшерип, бышыктап, каталарыңар болсо оңдоп, мындайча айтканда грамматикалык сабакты бышыктайсыңар. Жыйынтыктап айтканда грамматикалык сабак видео сабак жана тесттен турат. Видеону көрүп керектүү жерлерин жазып аласыңар, анан видеонун негизинде түзүлгөн тестти иштеп, жыйынтыгыңарды көрсөңөр болот. Андан кийин бизде практикалык сабактарыбыз бар. Практикалык сабак дегенде бул практикалык тапшырмалардын жыйындысы. Документтин ичинде болот. Анын ичинде 5 түрлүү практикалык тапшырма берилет. Эң биринчи бөлүгүндө өтүлгөн грамматикалык тема боюнча бир канча көнүгүүлөр болот. Мисалы, боштук жерлерге керектүү мүчөлөрдү коюп толуктоо, которуу, мисалдарды иштөө, учурчактагын өткөн чакка өзгөртүү сыяктуу өтүлгөн грамматикалык темага байланышкан бир канча практикалык көнүгүү болот. Аларды иштейсиңер. Анан бизде дайыма эле грамматикага басым жасалган сабак болбойт. Бизде андан сырткары окуп түшүнүү, угуп түшүнүү, жаңы сөздөрдү жаттоо, бирөөлөр менен сүйлөшүүдө жооп берүүчү суроолорго жооп даярдоо, ошол сыяктуу бөлүктөрүбүз да болгон үчүн практиканын экинчи бөлүгү текст окуу болот. Мындайча айтканда, силердин деңгээлиңерге жараша оор жана жеңилирээк тексттер берилет. Бул тексттерди силер окуп, билбеген сөздөрүңөрдүн астын чызып, которуп, туура окууну үйрөнүшүңөр керек. Туура окууну үйрөнүш үчүн бул текстти силер үнүңөрдү чыгарып окушуңар керек да. Мисалы, My name is Hasan, I'm 15 years old and I live in Bishkek деп ошентип, мындай үнүңөрдү чыгарып окушуңар керек, силердин тилиңер көнүгүш үчүн. Муну 2-3 жолу окуйсуңар, тилиңерди көнүктүрөсүңөр, арасынан билбеген сөздөрүңөрдү таап, аларды сөздүк дептериңерге жазып иштейсиңер. Бул практиканын экинчи бөлүгүндөгү текст окуу көнүгүүсү болду. Бул текст окуу силердин кайсы тарабыңарды өнүктүрүүгө жардам берет деген суроо болушу мүмкүн. Биринчиден силер мисалы бир сөздү сүйлөйүн дегениңерде тилиңер чайналып, буралып, билген нерсеңерди айта албай, оозуңар башкача сезим болот го. Ошол сезимден арылыш үчүн силердин тилиңер көбүрөөк көнүгүү менен, көбүрөөк үнүңөрдү чыгарып окуу менен ошол тилде сүйлөөгө көнөт. Муну башында билбешиңер мүмкүн, бирок кайра берилген тексттерди үнүңөрдү чыгарып окуй берсеңер, ошол тилде сүйлөөгө, ошол тилде бир нерсени айтып берүүгө тилиңер жаттыгып, тилиңер көнүгүп калат. Ошого бул текст окуу көнүгүүсү аябай маанилүү. Үчүнчү бөлүктө, практиканын үчүнчү бөлүгүндө сөздөрдү жаттоо тапшырмасы берилет. Сөздөрдү жаттоо тапшырмасында өзүңөрдүн деңгээлиңерге жараша бир канча 10дон баштап 15, 20, 30га чейин жаңы сөздөр берилет. Бул жакта ошо жаңы сөздөрдү жаттап, сөздүк дептериңерге түшүрүп, кайталашыңар керек. Өзүңөр билесиңер, канчалык деңгээлде сөз жаттоо, жаңы сөздөрдү билүү маанилүү. Канчалык сөз байлыгыңар жогору болсо, англис тилин батыраак өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүгүңөр ошончолук жогору болот. Андыктан бул сөз жаттоо тапшырмасын таштабай аткарышыңар керек. Андан кийин 4-бөлүктө угуп түшүнүү тапшырмасы берилет. Мен бул тапшырмага аябай маани берем.
угуп түшүнүү тапшырмасында өзүңөрдүн деңгээлиңерге жараша ссылка жөнөтүлөт. Ошол ссылка менен кирип берилген видеону көрүп чыгып, анан ошо көргөн видеоңордон эмне түшүндүңөр ошону карап көрүшүңөр керек да. Бул видеолор, мисалы силер англис тилин үйрөнүп атсаңар, англис тилинде деңгээлиңерге жараша видео, түрк тилин үйрөнүп аткан болсоңор, түрк тили деңгээлиңерге жараша видео болот. Биринчиден, бул силердин үйрөнгөн грамматикалык темаларыңарды, үйрөнгөн жаңы сөздөрүңөрдү, текст окуган жерлериңердин баарын практика жүзүндө көрөсүңөр. Сөздөр кантип туура айтылат, кантип произношение болот, ошолордун баарын үйрөнөсүңөр. Андан сырткары силер кулагыңар менен укканды дагы үйрөнөсүңөр да. Биз только көз менен, ооз менен англис тилин үйрөнбөстөн, кулагыбыз менен дагы үйрөнүшүбүз керек. Жазылган тексттер жок, жөн эле угуп түшүнүшүбүз керек. Аты аталып тургандай угуп түшүнүү тапшырмасы деп атат. Демек биз угуп мындай кулак менен англис тилин үйрөнгөндө түшүнүшүбүз керек. Мындай учурлар болот. Силер англис тилин жакшылап үйрөнөсүңөр, же башка тилди үйрөнөсүңөр, окуйсуңар, грамматиканы эстейсиңер, жаттайсыңар. Бирок эртеси ошол тилде сүйлөгөн адам менен бирөө сүйлөп калса, мисалы чет өлкөгө чыкканда бир англичан силерге сүйлөп калса, эмне деп атат деп анын сүйлөгөнүн түшүнө албайсыңар. Себеби биз англис тилин үйрөнүп атканда только көз менен, ооз менен бир нерсени карап үйрөнүп, кулакты көбүнчө унутуп калабыз да. Кулак менен дагы угуп, кулак менен кабыл алып, кулак менен түшүнгөндө, үйрөнгөндө бардык тарабын үйрөнгөн болуп эсептелебиз. Андыктан бул угуп түшүнүү тапшырмасы маанилүү. Кайра-кайра кайталап көргүлө. Эгер аябай тез сүйлөп аткан болсо, видеонун скоростун жайлатып алгыла. Бул аябай пайдалуу видео. Андан сырткары эң акыркы практиканын эң акыркы 5-бөлүгүндө суроолорго жазуу түрүндө жооп берүү деген тапшырмабыз бар. Бул жерде дагы деле силердин деңгээлиңерге жараша суроолор берилет. Силер ал суроолорго минимум эң аз дегенде 3 сүйлөм менен жооп беришиңер керек. Сенин атың эмне? Менин атым мындай, мынча жаштамын. Сен жакшы көргөн тамагың эмне деген суроо келсе, мисалы, мен жакшы көргөн тамагым мындай, себеби муну апам жасайт, себеби дагы мындай деп ошо себептерин кошуп, болушунча үйрөнгөн сөздөрүңөрдүн баарын колдонуп, ошо суроого өз алдыңарча жооп беришиңер керек. Мындайча айтканда, практикада 4 түрлүү тапшырманы үйрөндүңөр, 5-синчи үйрөнгөнүңөрдүн баарын чогултуп келип, практика жүзүндө колдоносуңар. Негизи тил үйрөнүп атканда ушинтип адам бардык бөлүктөргө, бардык тараптарга маани берип үйрөнүш керек да. Анткени биз мисалы кыргыз тилин билебиз, кыргыз тили биздин эне тилибиз, кантип үйрөндүк деген суроо келсе, окуп, бирөөнүн сүйлөгөнүн угуп көрүп, айлана чөйрөдөн ошону угуп, сиңирип, анан ошону кайра өзүбүз ичибизге сиңиребиз да. Анан ошону кайра 3-4 жашар болгондо кайра сүйлөп баштап, ичибизден чыгарып практика кылып отуруп, биз азыр кыргыз тилин ушул деңгээлде сүйлөп калганбыз. Англис тилин жана башка тилдеги деңгээлдерге дагы ушундай мамиле кылышыбыз керек. Тил үйрөнөм десек, ошол тил менен жашашыбыз керек. Ошол тилде ойлонуп, ошол тилде угуп, ошол тилде музыка угуп, кино көрүп, кыскасы ошол тилди биз жашообузга киргизишибиз керек. Ошондо биз каалагандай деңгээлде ошол тилди үйрөнө алабыз. Сабактарда тапшырмаларды кантип жөнөтөсүңөр, кимге жөнөтөсүңөр, кандай болот, алардын баарын мен силерге дагы түшүндүрүп берем. Негизи сабактарыбыздын үстүртөн кантип аткарышыңар керек, кандай болот, ошолорду түшүндүрүп бердим. Берилген тапшырмаларды убагында аткаргыла, түшүнбөй калган жерлериңерди сурагыла, кайра-кайра кайталап, үйрөнгөн нерсеңерди бышыктап турганда унутпагыла. Дагы силер менен байланышта болобуз. Көрүшкөнчө.